кайсы мектепте өтө турган болсо, ошол мектептин командасы катышпайт. Сынак тарых сабагы боюнча 5 категорияда уюштурулуп, ар бир бөлүмдө катышуучулар логикалык суроолорго жооп берип, тарыхый окуяларды талдап, өз ара кызуу таймаш жүргүзүштү. 10 суроону толук жазып бүткөндөн кийин анан жыйнап алабыз. Экинчи жообу да экинчи цифра менен белгилеп койгула. Иш-чараны Ыйман мектеп комплекси уюштуруп, мындай акыл таймаштар жыл сайын өткөрүлүп келерин белгиледи. Маалым болгондой, мындан ары шаар аймагындагы бардык мектептерде бул таймаш кезеги менен уюштурулуп турмакчы. Президентибиздин жарлыгы менен эме болгон уңгу жол боюнча анан кыргыз жаран концепциясы ушу жарлыктардын аткарылышы негизинде азыркы заман талабына туруштук бере ала турган таңдаштыкты күчөтүү максатында окуучулар арасында ушундай акыл таймашты уюштуруп атабыз. Буюрса бул ошол азыр темасы ошол кыргыз салты, кыргыз тарыхы негизинен ушул кыргыздын тарыхына байланышкан суроолор менен өтөт. Бул буюрса ушул шаардын бардык мектептеринде өтүп, өзүнүн жакшы жыйынтыгын берет деген ойдобуз. Учурда окуп жаткан Кыргызстан тарыхы сабагыны бышыктоо болот. Андан ары кээ бирки жаңы маалыматтарга ээ болушат. Азыр билим берүүдө Кыргызстан тарыхында кээ бир өзгөрүүлөр, жаңылыктар бар. Ошолор боюнча суроолор камтылган. Ошол жаңылыктарды алып, келечекте мына жок дегенде өзүнүн облусу качан түзүлгөндүгүнү дагы бир жолу эсинен чыгарбай турган кылып сактап алат. Акыл таймашы өлкө башчысынын улуттук нарк дүйнөлүк бийиктик жарлыгын ишке ашыруунун алкагында өткөрүлдү. Негизги максат билимдүү, мекенчил жана улуттук баалуулуктарды туу туткан жаш муунду тарбиялоо. Мен өзүм мындай тарыхтан олимпиадага катышам. Бул акыл таймаш көбүнчө тарыхтан болуп жатат. Бизге бир жума мурун айтты акыл таймаш болот деп. Ошо бир жума убагында ичинде даярдандык. Ошол даярдануу учурунда белгилүү инсандарды, белгилүү дата окуяларды, Баткен качан область болду ошолорду билип алып. Бул акыл таймашка катышкандын негизги бир себеби өзүмө жаңы билимдерди алуу жана ата бабабыз басып өткөн жолду окуп үйрөнүү бизге да өтө кызыктуу болду. Ошондой эле бардык командаларга ийгилик каалайм. Билимдүү муун өлкөнүн келечеги. Мындан улам окуучуларга улуттук нарктын өзөгүндө заманбап билим берүү бүгүнкү күндүн башкы талабы болуп саналат. Таймаш окуучулардын шыктануусун арттырып, алардын билимге болгон умтулуусун дагы бир ирет бекемдеди. Бермет Манасова, Расул Акматов, жаңылыктар. Жолуга чейин дем алабыз.